арбакты жок дейт. Ал бар, мына ата жолунда атадан бата чыгып атат. Мына байланыштарды берип атат. Байланыш болсу деле шайтандан дечи. Эми ойлоносуң, чын эле шайтандан болбосун десең, шайтан жамандыкка чакырат го. А бул улуулукка чакырып атпайбы? Мына арбак бар экен да. Өткөн эфирде өттүк го. Арбай тирүү деп. Ал ошо ааламдан берген байланышка ишенбесең, аткарбасаң, алардын астында самсыган арам сасык болуп каласың деп. Айттым эле го. Мына Кудай кайда экен? Жаныбызда, өзүбүздө. Улуулукка өтсөк эле сени кийип алган атат. Мына энергия мага кийген, менден энергия өтүп атат. Улуу адамдын сөзүндө эмне бар? Улуулук бар. Улуу адамдын оюнда эмне бар? Улуулук иштейт. Улуу адамдын сыпаты кандай болот? Улуу болот. Пейили кандай болот? Улуу болот. Анан кайсы байкуш жана бир пендеде улуулук бар? Өз кызыкчылыгын кылып жүрөт да. 4 катын алыш керек дейт да. Бизде ушинтип айтылган дейт. Кайсы сенде, кай жерде айтылды эле? Кыргыз алган экинчи аял. Муну жокко чыгарбаш керек. А бирок биринчи аялы төрөбөсө алган. Анын уруксаты менен алган. Экинчиден көчмөн турмушта кызматчы катары алган. Биринчи байбишесине баш ийген, көчмөн турмушта жетишпегендиктен. Анан барып эле анан телефонду талак берип койгон эмес. Өз кызыкчылыгы үчүн эле бир Алланын оозун айтып атат да.